Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасынын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Мен дегенде тааныштырып койсом, биздин студияда конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актеру Күмөндөр Абылов келип отурат. Кош келипсиңер, Күмөндөр мырза. Бүгүн биз баягы эле нарык тууралуу сөз кылсак туура болчудай, бул нарыктын ичинде өзүңүздөр билесиздер, Кыргыздын улуттук баалуулуктарынын баардыгы ушул жерде жатат. Биз бүгүн негизи эле маданият айдыңында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Негизи эле маданияттын акыбалы кандай деген суроого жооп алмакчыбыз. Мына студияга келген Күмөндөр мырзадан ошол бир ушундай бир жооп алсак деп турабыз. Күмөндөр мырза, өзүңүз билесиз, сиз эми эл арасында төбөсү бийик көрүнүп, маданият айдыңында бир чоң инсандардын бири болдуңуз. Аны туура эле кабыл алыш керек. Бул элдин ой пикири. Сиз ушул маданият айдыңынын күнгөй тескейин жакшы билесиз. Ушунчалык тажрыйба алдыңыз. Биз да сизди баягы көргөндө, чынын айтканда, кубанып калабыз. Бул театр, бул элдин күзгүсү. Анын ичинде бардык биздин жашоо турмуштун акыбалын чагылдырып, жаман жакшысын көрсөтүп жатасыздар. Бул бизге чындыгында эле күзгү. Илгери бир жазуучу китебин жазып элге кол коюп берип атса, бир журналист сураган экен, такыба журналист го. Айтыңызчы, сиздин атаңыз жумушчу болчу. Анан сиз кантип жазуучу болуп калдыңыз? Эмне үчүн атаңызды тартканыңыз жок дептир. Анда тиги жазуучу айтат дейт. Ооба туура, мен атам жумушчу болчу. Бирок мен өзүмдүн ушундай шыгым болсо керек, баягы ушинтип жазуучу болуп кеттим. Мен билгенден сенин атаң чынчыл, так, ак жүргөн киши болчу, туурабы дейт. Тиги айтат. Ооба туура десе, а сен эмне атаңды тарткан жоксуң деген экен. Катып айтканда, баягы такыба сөз. Анысы кандай, биз силерди, журналист, биз ушундайбыз. Белгилүү кишилердин кайдан төрөлүп, кантип ушул бир жашоо турмушка кирип кеткен жөнүндө биринчи сурооту болот да. Кыргызда бир айба менен адамды бөлө турган сөз болот, бизге адашып жүрөбүз. Канчанчы жыл туулгансың деп сурайбыз. Туулган деген жаныбарга айтылат. Канчанчы жыл төрөлгөнсүң дейт биздечи. Уй тууптур, кой тууптур дейт. Биз туулган жылы деп эле баягы туура эмес айтабыз да. Эми сиз айтсаңыз, биринчи ушундан баштайынчы, сиздин үй бүлөдө бар беле? Ошо сиз баштап, сиз ошол коштоп кеттиңизби? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Албетте, биздин үй бүлөдө менин атам өзү чоң комузчу болгон. Айтып кенен эле эл көзүнчө мактана аламын. Аны ошо комузчулар арасында комузчулардын көбү билет. Белгилүү Зайнидин Иманалиев баштаган, эжекебиз Самара Токтакунова эжебиз баштаган чоң комузчулар, раматылык өтүп кетти. Нурак Абдрахманов деген сыяктуу комузчуларыбыз, мына Намазбек Уралиев деген, Закирбек Дүйшөнбеков деген жигиттер, Рахат Көчөрбаев деген, көз өтүп кетти, Руслан Жумабаев деген, ушундай жакшы, өзүнөн кичүү болсо дагы жандары бирге болуп, чогуу комуз дүйнөсүндө ошо пикирлери бир жерден чыгып, ушундай бири-бирин жакшы сыйлашчу эле. Эми ал атама каяктан келди десек, менин чоң апам өзү ушундай жомок дегенде жата калган, жамак дегенде жата калган, кошоктун баарын жакшы айткан. Ал кишинин, чоң апабыздын атасы ушундай бай киши болгон экен. Жылкыдан эле 7000 чукул жылкысы болгон экен. Биз жакта Сары суу деген жерде жылкылар Таканбайдын суу ичкенде суу тартылып калчу экен бер жактан. Ой, тегирмен токтоп калып суу тартыла түшсө, Таканбайдын жылкылары суу ичип атканго деген кептер болчу экен. Ошол киши кышында, кыштоого манасчыларды жалдап алып келип алып,
Anın soğumunu soyup verip koyup, yok attарын büt jaylatıp koyup, жазга чейин Манас укчукен элдин баары ошол үйдөн. Ошо чоң апам ошо кишинин чоң таятабыздын улуу кызы болгон экен, көпкө чейин бала токтобой жүрүп, токтоп эркек өскөн, эркектей болуп кийинип алып, атасынын жанында такай отуруп, Манас угуп, ырчыларды угуп, биздин айылда айшырчы деген болгон экен, мыскалды айшырчыга салыштырышчу экен, кийим мыскал барганда айшадай кырдайт экен деп. Айшырчы деп ал эме ал кезде аял кишилердин укугу кичине кемирээк болгон үчүнбү айшырчы ошо үй бүлөсүнө карап мыскал апабыздай болуп айыл аралап жер кыдырып жүрбөгөн үчүн биздин гана тегерегибизде, биздин айланабызда гана аты чыгып, бирок көп жерде билчикен айшырчынын атайын алыстан келип ырын угуп кетишкен. Чомокенин Чоң Кадыр деген кушчу уруусунан чыккан чоң Манасчы болгон экен. Чоң Казатты айтканда мына ошол айтчы дейт. Өзү да Чоң Кадыр деп бою чоң болуп Манасты ушул киши айтканда, күндүр түндүр жумалап айтканда түгөнбөй ушундай айтышкен. Бу кишинин туугандарынан көп ал кишинин аркасынан түшүп кол жазмалары дагы ушу архивке кеткен деп бирөө айтса, кетпей калган деп бирөө айтылат. Аны изилдеп ошо архивди каскан киши жок. Чомок эмес, мен ошо бул деле маданиятка байланыштуу нерсе да аябай. Маданияттын туу чокусу манасчылык эмеспиз, өзгөчө кыргыз элинде. Манастын күмбөзүнө барганда ал турмак ошол жерде атактуу эле ат аталып жүргөн Чойкенин сүрөтү, Чойкенин бурчу жок экен. Мен ошого барып, ошол жерде эмне үчүн Чойкенин бурчун уюштурбайсыңар? Сүрөттөрү бар, тукумдары бар, көлдүн башында болгон, мамандан болгон ушундай Чойке деген атабыз бул жерде жок. Башкасынын баары Тыныбек бар экен, Шапак бар экен, Шабай бар экен. Ушу Чойкени унутуп койгонуңар туура эмес дегендей айтсам, ошо биз дагы ушул жөнүндө маселе козгогонбуз дегендей кылып мындай жооткотуп коюшту. Анан мунун баарын айтып атканым ошол тиги ата текке барат эле өтүп кетип атпаймбы? Сөздөн сөз уланып. Ошол Таканбай Таятанын шыгы, анын сүйлөгөн сөздөрү бүгүнкү күнгө чейин биз жакта бүт айтылат. Анын күлдүргөн сөздөрү, анын тапкычтыгы, ошол жанагы биз жактагы болуш болуп жүргөн касмаалы болуш жанына Таканбайды алып, ушундай кээ бир мындай туңгуюк жерлерден сөз таап, жол таап, акыл таап ошо киши ушунчалык сөзмөр, амал көй, мындай кандай десем, ушундай акылдуу киши болгон экен. Ошол жанында көп жүрчү экен. Бизге эми ошолордон калса керек. Атамдын атасы деле, чоң атам абылып болуп жүрбөйбүзбү? Согушка кетип, атам 6 жашында. Ошол Таканбайдын кичүү баласы, чоң апамдын эниси Токтусейит деген тайекебиздин тарбиясын көрүп, чогуу жашашып, ошо мага ошо киши чоң ата сыяктуу болуп калды. Учкашып, конокко ээрчип барып койнуна ятып чоңойдум. Ошол киши дагы азыркыга чейин айылда ошо Токтусейиттин сөздөрүн эмгичекти айтышат. Анын сөздөрүн өзүнчө мен китеп кылып жазып чыгарма кылган жерим бар азыр. Ал бирок тилекке каршы чыга элек азырынча. Бир топ толуктоолору керек болуп атат. Эми бул тарыхый болбосо дагы кандай документальный тарыхка такап айтпасам дагы бул китепте ошо кишинин жоруктары, элге берген таасирлери жөнүндө жазылган. Мына ушулардан калса керек биздин үй бүлөдөгү талант деп коебуз, өнөргө болгон шыгыбыз. Сиздин атаңыз дагы чоң комузчу. Ошол азыр мындай бир салыштырмалуу көрөлүчү.
Биз маданият деп бизде азыр мамлекеттеги булган чоң бир эме кошуп атат, салым кошуп атат да. Кыргыз тилин жаштар алсын көтөрүш керек дегендейчи. Салыштырып көрсөңөр, азыркы маданият менен мурунку маданиятта ушул айырма барбы азыр? Эми айырма кайсы бирин айтып бүтө аласың? Айырма аябай чоң да. Мурунку союздун убагында союз бир дагы көбүнчө жашырган эмне азыр айта беребиз. Орус улутуна көбүрөөк колу тарткан, кол ирисине тарткан саясат эле. Агесте башка элдердин өнөрлөрү, башка элдердин санжыраларын баштап, тарыхын баштап жоготкондорун кийин табылып атпайбы азыр. Ошол эле Лев Гумилевдин китептерин өрттөткөнү, жоготкону буга далил болуп отурат. Санжырачылардын баарын бу трайбализм деп санжыранын баарын унуткула дегени, кыргыздын өнөрлөрү ал тургай Манасты дагы жоготуп кое жастап коргоп калган биздин атактуу кишилерибиздин баарын кайталап отурдун кажети эмне? Ошонун баары бүт. Анан ал кезде бир жакшы жери, бир так идеология бар эле. Кайсы жол менен кетиш керек? Советтик идеология. Коммунисттик партиянын идеологиясы. Кандай жол менен кетишибиз керек? Октябрят деген ким, анын үстүн карап турган пионер ким, комсомол ким дагы, партия ким, коммунист ким. Анан ал коммунизмди көздөй кандай жол менен барабыз? Ким чапкан жол менен барабыз? Кантип барышыбыз керек? Кичинесинен чоңуна чейин так билип, ошонун баарын бизге окшогон маданият кызматкерлери, мугалимдер, интеллигенция жалпы ушулар элге жеткирчү элек. Азыр болсо биздин мамлекетте ушундай бир биздин өкмөттөрдүн, биздин президенттердин чама чарыктары көп келе албай атат, убакытысы жетишпей атат. Ушунчалык чачылып кеткен экенбиз. Эмне деген коомдор бар, эмне деген уюмдар бар, эмне деген кыймылдар бар, эмне деген партиялар бар, эмне деген гана сырттан келген агымдар бар. Ушунун баары диний агымдар бар. Анын ичинде ар түрдүү көз караштагы бир эле исламдын ичинде канча агымы бар экен, ушунун баарына күбө болуп отурабыз. Бири Японияны карап, ошол жактан окуп келгени, ошол жактын сөзүн сүйлөп атса, бири Американы карап атат, бири Арабияны карап атса, бири Кытайды карап атат, бири Орусту карап дагы чачылып кетпеген жакшы эл экенбиз деп кээде таң калып жакын кармап калабыз. Анан азыркы убакта мына ушу өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушу нарк жөнүндө чыгарган указы түздөн түз ушул чачылып кеткен азыркы баш аягыбызды таппай аткан биздин маданиятыбыз баш болгон, улуттук каада салтыбыз баш болгон ушу идеологиябызды, ушуларды каада салтыбыз менен маданиятыбызды башына кое турган, идеологияны баштай турган башталыш болду. Ошого түрткү болуп турат деп айтсак жаңылышпайбыз да. Ушуну колго алыш керек эле. Мырза, бул силер үй бүлөсүнө дейбизби? Мына атаңар чоң комузчу болгон. Ушу атаңардын укканыма караганда бул союз кезинде эле аты чыгып жүргөн киши экен. Билгениңизденчи. Ушунун бир атаңардын кызыктуу окуясы бар. Баягы комуз чертишип, баягы биринчи жеңүүчү болуп эсептелбеди беле? Ошо жөнүндө бир айтып койсоңор. Эми ал жөнүндө айтардан мурда бир мен ушу комуз өнөрүн жолго салган бир адам жөнүндө айтайын дедим элем. Баягы өз атасын мактай берет деп айтпасын дегеним. Бизде Дастан Саркулов деген аксакалыбыз мына тарыхка да канча өзүнүн салымдарын кошуп, эл таппаган булактардан тарыхый булактарды таап элге кыргыздын ким экенин көзгө сайып көрсөтүп,
ушундай жакшы жол баштап аксакалдык наабаттуу карылык милдетин жакшы аткарып атат азыркы учурда. Буга чейинки кылган көп ар бир кишинин бир жакшы кылган кызматын биз унутпашыбыз керек. Кыргыз маданиятына ат көтөргүч жакшы ишти кылып кеткен бу киши мамлекеттик катчы болуп турган кезинде так эле ушул кыргыз өнөрлөрүнө куудулдар өнөрлөрүн, комузчулук өнөрдү, дастан айтуучуларга фестиваль уюштуруп, ар бирине комиссия түзүп, жюрилерди. Мени ошол кезде куудулдардын жюрисинин башчысы кылып койду эле. Анан ошол фестивалде, ошол кароолордо атам комузчулар боюнча мурда деле ушундай комузчулардын кароо конкурсунан гран-прилерди алып жүргөн. Анан жана сиз сурап атканды анан айтып берейин аягында. Бу Сарыкулуп Дастанованын учурундагы ошол конкурста дагы гран-прини алды да. Анан ал жерде дагы бир номинация бар эле. Комузчулар боюнча комуз чапкан боюнча дагы сыйлыгы бар экен, номинациясы. Ошондо биздеги азыркы чоң комузчубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Намазбек Уралиев деген жигиттин чапкан комузу гран-прини алды да. Ошол гран-прини алган комузду гран-при алган комузчуга беребиз деп мен атама тийди комуз, эмгичүүдө жүрөт. Анан ошондо бир эсте каларлык нерсе, Дастан Сарыкулович абабыз ошол конкурстун жыйынтыгында комузчунун баарына атайын кыргыз антологиясынан, архивден атайын кыргыз күүлөрүнүн антологиясын аудио кассеталарга жаздырып келиптир. Ар бир комузчуга өз-өзүнчө 8тен микро аудио кассета жаздырып келиптир. Ар бир кишиге 8ден кассета берди, мегиле. Момуну алгыла, бул жерде кыргыз антологиясында күүнүн баарын жаздырып келдим. Эмки жылкы өтө турган конкурста экзамен берген сыяктуу билет аласыңар да, билетте кайсыл жасылса ошону ойнойсуңар. 4 суроосу болот. 4 суроосунун биринчи суроосунда билетте кайсыл күү жасылса ошону ойнойсуңар. Экинчи суроосунда боюнча өзүңөр жакшы черткен күүнү чертесиңер. Үчүнчү суроосунда өзүңөр да бирден күү чыгарып келесиңер. Силер да күү чыгарышыңар керек. 4-чү суроосунда ушул антологиядагы күүлөрдүн бирөөнү импровизация кылып, өнүктүрүп, кеңейтип, кайрык кошуп, чоңойтуп чертип келесиңер. Минтпесе кыргыз комузу күүсү өспөйт деп айтканы бүгүнкүдө эсимде турат да. Мен муну ушинтип айткандан кийин атам үйгө барып алып баягы антологиядагы күүлөрдү угуп отуруп бир күнү мага мынтип айтты. Эгүмөндөр, айланайын ай. Мен бир 30-40 күүнү чертип алып эле чоң комузчумун деп жүргөн турбаймынбы? Бул бuyakta укмуш күүлөр бар турбайбы? Карачы ай. Бул кет буканы деген эмне деген күүлөрү бар экен, карачы. Момунун эмне деген күү, карачы бул деп кыргызда ошо шыңгырама, кыз ойготор, анан түркүн терме камбархандар ичинде шыңгырамалар, ушундай сыяктуу күүлөр. Ушунун баары кара күүлөр, терме күүлөр, ушунун баарында түрлүү күүлөр көп экен да. Мына ошондон кийин кыргыздын комузу дүркүрөп өстү. Көз көрүнө өстү. Комузчу деген Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жаандан кийинки эммедей эле чыкты. Кадимки эле козгарындай жайнап Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына ушундай меценаттар, ушундай иш алып баргандар бизге керек. Мына Садык Шер деген Кыргызда бир кезде манасчы жок. Сейдрахманов менен эле Уркаш Мамбеталиев,
kaldı деп attık elek. Hazır Manasçı koğumu tüsülmöktü üstü Manas teatrı tüsülüp, hazır emne degen Manasçılar var. Kudayдын kulu. Dünyönü taң kaldırıp, meni baş kılıp, sın aytıp koysam, ekekiden çalıştırıp ötkende, uşuğa çeyin jetip otat. Bunun bari iyilik. Akın degen 4 yıl akın kaldık degen kes bolgon bir kesте. Toktosун, Эстебес, Aşıralı менен Туганбай 4-өбүз эле калдык. Başka akınçılık деген önөр биз менен акыры бүтүп атат деп аткан кес болчу. Дагы жакшы ошолордун көзү тирүүсүндө акындар чыгып көрүнүп калды. Мына айтыш коому түзүлдү эле. Мына ушундай кыргыздын жигиттери өнөрдү баалаган жигиттер өнөрдү өстүрүп ушундай меценаттык кылып отурса, бизде дагы бир өнөр бар, элдикинен көп. Куудулдук деген өнөр бар. Куудулдук деген өнөрдү мен ушундай эле бир салыштырып айтып коеюн. Кыргыздын күлкүсү башка элдин күлкүсүнөн айырмасы кандай экенин эми башкалар мага демектен эсептеп келишсин. Баары бир кыргыздын күлкүсүнө жетпесине көзү жетет. Мен санап көрдүм, канча түрү бар экен, канча жанры бар экен деп. Кыргыз күлкүсүндө 45ти таптым мен. Күлкү, күйдүргү, мазактан баштап тетиги такмаза, жанытма, кыйытма, апыртма деп отуруп 45 түрү бар экен кыргыздын күлкүсүндө. Тамаша, азил деп отуруп, айтыш деген бул дагы кыргыздын күлкүсүнө кирет. Айтыштын канча түрү бар, ушунун баары жүрүп отуруп 45 түрү бар экен. Мынчалык тетиги адессалыктар бизде күлкүнүн чордонубуз деген аркы Грузия, француздардын өйдө, испандардан өйдө эч ким жетпейт. Мынчалык түрү жок, орустардын өзүндө мынча түрү жок. Кыргызда калп деген да күлкүнүн түрү болгон. Калпты чындай айтып берип, калп жарыштырып, ушундай жөө айтыш деген эч кимде жок. Мындай жөө айтыш деген бизде Токтоналиев Абдыраманов деген менен Исмаил Борончиевдин жөө айтышы бар. Ушуларды окусаңыз демеле бул жыргап күлөсүң. Мына кыргыздын күлкүсү, кыргыздын маданияты кандай болгонун. Дүйнөдө эки эле эл бар деп мактанышат. Чын-чынына келгенде бир эле эл, төкмөлгөнөрү бар эл. Кыргыз менен казак деп айтылат. Башка элде жок деп. Бул эмне үчүн мындай? Акынчылыктын туу чокусу манасчылык деп айтабыз. Манасчылык дүйнөдө бир гана эл бизде болуп атпайбы? Мына ушунун баары өзүбүздө турса, анан биз башка бирөөлөрдөн үйрөнүп атабыз. Нурак байке айтып калчу эле, Италияга комуз чертип барса, бир дүйнөгө белгилүү скрипач, музыкант жигит. Комузду көрүп алып, Нурак байкенин артынан калбай бир ай жүрүп, ыйлап, кудайларын каргап, аякта көп кудайлуу го бага. Жемиштин кудайы, күндүн эменин кудайы деген сыяктуу, согуштун кудайы, сүйүүнүн кудайы ар түркүн. Кудайынын баарын каргап чыкты дейт. Ушул комузга, ушул инструментке жолуктурбаган ок кудай болгонуңду деп кудайын каргап атат дейт. Ыйлап. Мына инструмент деген ушул деп. Канча күйгө күйлөнөт. 3 кыл менен эмне деген гана күй келет. Кандай ыргак. Керек болсо кыргыздын комузуна түшкөн күйүнү оркестр ойноп өзүндөй уккулукту кылып элдин жүрөгүнө жеткире албай атпайбы? Мен ушунун баарын мактанып отурсак, анан кээ бирөө айтышат, анда эмне бай эмеспиз, анда эмне кедейбиз деп. Көп эл ушу маданияттын баарын, ушу улуттук өзгөчөлүктүн баарын, артыкчылыктын баарын акча чечет деген салыштырып атат. Ойлонуп калышканда. Мен анан ушу атам жанагысын айтып берейин, сурап калдыңыз. Атам 60-жылы
Nарын обласы менен Ош обласынын ортосунда чоң кароо жарыш болгон экен өнөрпоздор арасында. Агесте Ош түштүктө бир эле Ош обласы болгон экен. Ысык көл Нарын биригип бир облас болгон экен, Тянь-Шань обласы болгон экен. Анан ошо Тянь-Шань обласын Шералиев Жумамүдүн атабыз жетектеп келген экен. Даярданып чоң кароо болуп, Кондучалова министр культура kesken, Касмалы Жантөшүп жюринин председателі экен. Ошондо анан келип багы комузчулар боюнча өсүнчө, дастанчылар боюнча, обон чыгырчы боюнча өсүнчө, ушундай көп түрү боюнча көп номинациясы бар болсо керек. Анан Шералиев мукул комустанга мукул алат деп ишенип келген экен атама. Анан келип анан ал киши баягы карт бөрүлүк кылып репетицияга келип ушул жерде кайсы бир общежитияда жатабыз дейт. Анан ошо репетиция кылып атсак мурунку күнү жок болуп кеткен дейт. Көрсө тиги ошо Ош обласынын өнөрпоздорун акырын көз салып разведка кылып келген экен дейт. Келип эле Шабайы чөгүп эле, маанайы чөгүп эле келип, Мукулбай жеңилип калдык комуздан деп эле капа болуп келиптир дейт. Эмне болду деп эле элдин баары сураса, ой бир кара суулук бир жигит бар экен. Машботойду оңду солду чертет экен. Өзү Сологой окшойт. Дегенде эл катары эле оң кол менен баштайт экен, анан чертип атып, кол ойнотуп атып эле анан берки колуна ала калат экен, анан сол кол оң колунан шайдоот экен. Анан бирок көркөмдүгү сага жетпейт, бирок эми канча да эки кол менен чертип атат, оңду солду деп ошого берип койбос бекен комиссия деп ошентип калды дейт. Анан эле атам айткан экен, мен деле анда атайды туурап бут менен бычак менен чертип көрсөм кандай болот деп сураса, секирип кетти дейт Шералиев. Ой, койсоңчу Мукулбай, кайдагы жомокту айтпай, андай аттыгың кайда деп. Анан ушу чертип көрөйүн деп ошентсем, ой, андай өнөрүңдү мен билчү эмес элем деп ошон. Мен деле уялып эч кимге көрсөтчү эмесмин, эмне бар эмне жок деп, эч ким жокто өзүмчө атай болуп чертип машыгып койчу элем дептир. Ой, жүрүчү деп эле баягы таякчан неме тура калып эле таягы менен таянып эле чоң арыштап эле бир эң класс калып барды дейт. Эң класс калып барып эле кана чертчи дейт. Анан чертип көрдүм дейт. Тыймыл аябай сүйүнүп, четин албай, оосу кулагына жете өгүлүп, эми муну кандай кылып чыгабыз дегенде, бычакты каягыңа катып чыгасың, койнуңа катып чыгасыңбы, же калпактын кырына коюп чыгасыңбы деп анын баарын сүйлөшүп, кандай кийим кийесиң гана кийчи. Анан баягы буту бак элеги чоң саймашым саймалуу. Анан баягы бак элеги кенен раскилошун дейт. Анан коңул так ботинкени бир бутка кийип, боосун чечип, бошураак кылып коюп, анан чечкенде берки бут менен мынта калып чечип, минткенде баягы кенен бак элек тишиге өзү эле келе түшөт экен да. Ошондой кылып машыгып, дегенде анан чертип атып эртеси анан тиги чертти дейт, эл аябай кол чапты дейт. Анан Тянь-Шандыктар азыр ошол көргөндөрдүн ичинен бир саналуу эле киши бар экен азыр. Нуркан Турсунбаев деген биздин эл артист байкебиз бар. Таттыбек Турсунбаева эжебиздин байкеси, театрда азыр чогуу иштейбиз. Ушул киши Таттыбек экөөбүз Жумгалдан келип ошол кароодо катышканбыз. Байкемдин черткенин ошондо көрүп, бер жактан тиги кишинин черткенден кийин утулдукко деп атсак, эми байкем чыгып алып жанагындай буту менен бир маалда чертип атып эле, жок колу менен чертип атып эле, бир маалда кол ойнотуп атып эле бычакты аягынан алганын билбейбиз дейт. Кийин уксам
калпагынын кырына коюп коюптур жана бакай кайры калпактын. Ошол жерден ала калып туруп эле анан эле бычак менен баягы тарсылдатып чертип келиптир эле бычакты ыргытканда полго тикесинен сайлары менен бутту бияктан алып чыгып анан масботойдон анан бут менен айлантып анан чертип. Ушундай атам кийинки убакка чейин ордону да кыйын ойночу. Кийинки убакка чейин ошо шпагатка отуруп жетпеген жерге жетип ортого кирген ушундай чертчилер да. Ошон үчүн айтып атканым ушу бут менен айландырып, буту башынан ашып айланып, агол ойнотуп аткандай кылып, ошо ыргагынан жазбай черткен экен. Ошондо анан Конду Чалыбай эжебиз комузду бут менен чертип, этикага жатпайт. Кыргыздын ыйык комузу болсо ага бутту алып кирип, алып чыгып деп. Ошондой бир гана ошондой замечание болду дейт. Ошондо жюринин председатели Жантөшүп туруп жооп берди дейт. Эч кандай бул эмес. Муну чертчи гана киши чертет. Муну илгери атай гана черткен. Одон эмес. Муну черте алса чертеби муну. Атай черткен муну. Атайдан кийинки мына чертип аткан ушул жигит деп анан тияка да болбосун, бияка да болбосун деп анан биринчи орун деп экөөнү тең. Экинчи орунду жоюп, биринчи орун деп акчасындагы, дипломундагы оңдоттуруп ошондой кылып анан ушундай болду элек деп айтчу эле. Урматтуу замандаштар, бул жерде биз баягы атасын мактап аткан жерибиз жок. Атасы чындыгында эле мактоого татыктуу. Бул бычак менен черткен адамдардын бири Атай деп айтылат мурунтан элечи. Бирок кийин мына болуп жүрөбүз, биз аны тартылбагандан кийин оозунан озугуп мына өзүңөрдөн кайрып атам. Эми атабыз иштебей калды да. Кийин мен 4-5 жашка чейин театрда иштеди, атам иштеген экен. Анан жалгыз бала деп эжең да жок, карындашың да жок, агаң, иниң жок болсо, жалгыз балам болсоң, анан мен өлүп калсам, сен гастролдоп жүрсөң, анан балдарды ким багаттагы, мен өлүп калсам топурак ким салат деп чоң апам эле иштетпей коюптур атамды. Ошон үчүн атам баягы азыркы заман болгондо телевидение аркылуу бир-эки чыгып эле таанылып калмак беле. Биздин убакта театр менен сахна аркылуу гана ар бир айылга 5-6-дан 10 чактыдан барып отуруп таанылчу да кесте. Ооба. Мындайча айтканда живем, жандуу таанылчу да. Керек болсо ал киши атаңардын даже тартылган да эмес. Эл оозунан эле биринчи ушул Атайдын баягы өнөрүн тартуулаган ушул күмөндөрдүн атасы болгон. Биз ошон үчүн мактаган жерибиз жок. Айтып коюш керек. Баягы чындыкта мына атаңар чоң комузчу, негизи эле өзүңөр эл семьяда мындай бир өнөрлүү кишилер экенсиңер. 2000-жылы келдиңерби Бишкекке? Канчанчы жыл келип иштеп калдыңар бияка? Мен бияка 94-жылы көчүп келдим. Жүрөгүм ооруган үчүн микроинфаркт дегенди кармап, Нарындын абасына жакпайт деп бияка келген. 94 келдим да. Анан бир 5-6 жыл театрга да кирбей койдум. Театрга келдешти көп эле жолу. Анан оорулуу болсом бир күнү согуп, бир күнү ооруп, анан кечигип, андай коллективный жумушта жаман көрүнөм деп өзүмчө иштеп турайын деп анан баягы оорум жакшы болгу чакты өзүмчө бир 5-6 жыл мыскыл тамаша менен иштеп жүрдүм. Анан ошол андан мурда эле ошо мыскыл тамаша аркылуу таанылдым эле, ого өспөтөр кошул тасыл болуп, көп эл мени мыскыл тамашачы деп билишет. Эмне сахнадан көрүнбөйсүң дейт, мен сурайм кайсы сахнадан деп. Анан концертте айтышат, мен концерт эмес, мен театрда жүрөм деп 2000-жылдан баштап театрга кирип, ошондо иштеп атам. Мамлекеттик театрда кирип иштедиңер да.
Мына мен жана айтып атканым ошол салыштырмалуу депчи. Бул жана өзүңөр айткан туура болду. Биз мурун 4 эле баягы адамдар каза болуп калгандан кийин ойлочу элемедири? Болду, жок деп. Анан мына өзүңөр тактап атасыз. Бирок ушул азыркы учурда биздин баягы көөдөнүбүздө бар экен да, манасчылык, төкмө акындык. Ошону улантып кеткен мына азыркы замандын адамдары. Мына карасаң кандай биздин акындарыбыз, манасчыларыбыз чыкты. Мен азыр ушу манасчылардын театрынын ачылганына аябай сүйүнүчтөмүн. Анан мен де ушундай бир министрлерге да сунуштарымды айтып жүрөм да, ушу бизде азыр ушу айылдык клубтардын акустикасын оңдош керек экен да. Себеби дегенде азыр ремонт Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат, бирок бардык клубтар жаңырып, элдер ызы чуу эмне бар деп калышыптыр да. Ызы чуу эмнеден болуп атат? Жаңыргандан болуп атканын көп киши билбей атат, тилекке каршы. Ушу жерлерде бирден клубту жакшылап акустикасын жасатып туруп, семинар кылабы, бири-бирине көрсөтүп, бардык жетекчилерге көрсөтүп, клубтардын баарын оңдоп чыкса, анан айылга барчу концерттерди теске салып, бул жактан жакшылап өткөзүп алып, комиссия уруксаат берип турса, анан элдер искусствого жакшы агылат эле. Бул бир. Анан бул Манас театры ачылганга дагы бир менин идеям ушу кыргыз театрларына, жеке эле Манас театры эмес, кыргыз театрларына жылына болбосо да бир 2 жылдабы же 3 жылда бирден Манас эпосу боюнча конкурс уюштурса, Манастын кайсы бир темаларын инсценировка кылып, же болбосо пьеса кылып жазып, же болбосо Манасчыны айттырып, жалгыз айттырыппы, көптөп айттырыппы, көпчүлүк сахнага, көпчүлүк артисттер менен, массовка менен кошуп бир жакшы сахналарды жасап, жакшы кылып, Манастын ар бир темасына режиссер постановка коюп, Манасчы айтып атса, ар жагында массовкасы ойноп берип турса, декорациясы, свети, кийими, бүт музыкасынан өйдө жазылып коюлса. Мисалы үчүн эле Тайторуну баланча театр жакшы чаптыбы, же тиги театр жакшы чаптыбы деген сөз болуп турса, ушу 2 жылда, 3 жылда бирден конкурс кылып турса, бизде дүйнөлүк театр искусствосунда театр одного актера деген бир жанр бар. Андан сырткары Манас деген бир жанр чыгат эле дагы, башка элдер дагы өздөрүнүн алпамышын, өздөрүнүн эпосторун сахналаштырып, ушинтип кое баштайт эле деген ойдомун. Жакшы. Мен суроом 4-чү суроом ошо болчу да. Бул областта дейбиз, районда дейбизби? Бул жанагы клуб деп атпайбыз, сонун акыбалы кандай деген суроо болчу. Азыр өзүң жооп берип койдуң. Анан биз жанагы мен суроом ошо болчу. Театрда мына биз улам-улам жаңы өзгөчөлүктү чыгарып өркүндөп атпайбызбы? Ошолор баягы орусча айтканда плановый аткарылса, бизге кыргыз элине кызыктуу да. Мына жана Тайторунду чабыш эле бул 1 сааттык окуя эмес да. Мына ушундай алып кетсе, эл кызыктар болот эле деген суроом болчу, өзүң эле жооп берип койдуң. Эми мына өзүң деле айтып атпайсыңбы? Канча жылдан бери иштеп келатасың, баарын баягы күнгөй тескейин жакшы билесиң. Мына азыркы учурда негизи мамлекеттик жардам кандай болуп атат? Мамлекеттик жардам жакшы болуп атат. Эми анын дагы бир кандай десем, аткарылыш жагына келгенде мүчүлүштөр көп болуп атат. Бизде специалисттер дагы бүт искусство жагында билими жоктор башкарып калып аткан жерлерибиз да бар. Кыскасын айтканда, ишти туура жол менен алып бара турган болсо, биз ушу президенттин, өкмөттүн айткандарын элге көбүнчө ушу искусство кызматкерлери жеткирет эле. Элге ушулар үгүттөйт эле, элге ушулар туура жеткирет эле, туура жол менен. Бизде тескерисинче кээ бир ушундай бир мүчүлүштүктөр болуп атат. Манасты кино тартабыз деп кино тартып ийип атышат, ээн баштанып, акчаны коротушуп,
аны атайын ошо кино билими бар, кинонун кино сынчысы деген көп жылдан берки тажрыйбасы бар сынчыларды алып келип ошолордун кол алдынан жок дегенде кыргыз киносундагы жанагы чет мамлекетке барып жакшы приздерди алып келген режиссерлордун көз алдынан өткөзүп ошолордун мнениясын угуп анан улук саат берилип тартылса, искусствоведтер бар бизде, театроведтер бар, ошолордун көз карашын мнениясын кошо угукса болот эле. Тайлакты тартып атышат, канчы деген акча короп атат, элге жакпай атат. Манастын уулу Семетей деген Жали Садыковдун пьесасын кел вакытча коротуп, канча акча коротуп туруп тартып салышты. Анысы талапка жооп бербей атат. Манасты кайра майдалап атат. Кайра бир жаралгандан ушу Кудай маңдайыбызга жазган манасыбыз болсо, ошо манасыбызды туура жеткирбей майдалап башка элдин зарлык, моңдук деген сыяктуу бир кичинекей жомокторуна айлантып салып аткысак, анан кантип анан биз мактана алабыз. Мына ушинтип атсак, азыр бейбарысыбы, барысбекти тартабыз деп аткандарды да угуп атам. Мен булардын тартканына кенедей дагы мындай каршылыгым, ичкүйдүүлүгүм жок. Ошону чычкан сойсо дагы касапчы сойсун деген кеп бар. Ошону жок дегенде ушу госсекретарь баш болгон Кыргыздын идеологиясын алып барчу, ушу атайын кино тартчу, драматург, жазуучуларыбыз колубуз куру эмес, ошолордун эмесинен өткөрсө, элегинен, анан режиссерлордун элегинен өткөрүп, анан актерлор ким ойнойт, керек болсо Манасты тартыш үчүн Манасты ким ойнойт дагы, Чубакты ким ойнойт, буга президентибизден үйдө кызыктар болуш керек да. Анан алардын көзүн будамайлап үйлөнөн эле Манасты тарттык деп эле келип туруп эле тартып, же декорациясы жооп бербесе, же кийими жооп бербесе, же минген аттары жооп бербесе, Манаска эпикалык эчтеке жок. Пьесалар да ошо сыяктуу бар болуп атат кийинки убактарда, сахнада дагы. Ушунун баарына чоң контроль керек деп ойлойм да. Мындай ойду айтып атасыңар да, бул бизде баары көпчүлүк жерде кыргызчылык болуп калды. Кыргызчылык деген эмне дейбиз мисалы үчүн. Бул көрсө мурун эле бар экен. Чет өлкөдө да парламентте дагы таанышын жетекчилик кылып коюп атат да. Армияга дегеле тиешеси жок адамды армиянын министри кылып атат да. Бар кол көтөрүп. Ошол армияга тиешеси жок адамды министр кылып коюп койду. Кесипкөйлүк. Кесипкөйлүк. Анан кийин экинчи маселе дейт. Биринчи маселе министрди назначить этүү. Мына министрди койдук. Экинчи маселе армияга ат керек. Ошо аттарды кайдан табабыз дейт. Жана каршы болгон депутат жана министрге бул өзү иштебесе, анан кантип министр болот деп кол көтөрсө да көпчүлүк голос менен коюп койбодубу? Анан экинчи армияга ат керек. Аны кайдан табабыз деп ошо киши туруп айткан экен. Мындай кылалы. Бул шаарда жүргөн эшектерди ат деп билип, баарыбыз общий голос менен кол көтөрүп армияга берели дейт. Анда элдер кыйкырат. Кызыксың. Эшекти кантип ат кыласыңыз? Ал министр иштебеген, армияда иштебеген кишини общий голос менен министр кылып койбодуңбу? Давайте эшекти деле ошентип атка ат деп берели деген экен да. Эмне айтып келет? Мына силер туура айттыңыздар. Бир ой кыйтып айткан оюңар ушул малды сойсо да касапчы сойсун дейт. Ушу мен билген, менден жакшы билген адам, кесип билген адам башында турса мен ага толук башыйм. Бул ишти алып кетет деп. Бизде ушу тескери жагынан болуп элди бузулуп атпайбызбы? Ушуну жакшы көзөмөл алыш керек да, туура айтасыңар. Канча жылдан бери иштеп келатасыңар. Элдин өтүнүшүн угуш керек бийлик. Муну деген жекеле баягы бийлик чечпей, мисалы үчүн, элдин дагы көз карашын билиш керек. Илгери өкмөткө болобу, партияга болобу,
артисттер айтчу эле замечанияны. Чыгармасы аркылуу, сатирасы аркылуу, драмасы, киносу аркылуу, журналисттер фельетону менен ушундай айтчу эле. Мисалы үчүнчү. Азыр алар айтпай эле, алар жалаң эле ошолор чоңдорду жактап жазып калышты дагы, аткарып калышты дагы. Көчөдөгү эле бир киши замечание айтам деп, ал туура эмес айтып алып, же одон айтып алып, алар камалып атат. Мисалы үчүнчү, ар бир нерсенин замечание айткандын да бир жакшы маданияты, өзүнүн жолу, сатириктердин дагы өзүнүн жолу бар. Жана мен айтканым, бизде сатирик жазуучулар толтура. Азыр кыргыз күлкүсүнүн өнүкпөй жаткан себеби сатириктер менен куудулдардын байланышы жок бири-бири менен. Мунушуларды бириктириш керек. Кыргыз күлкүсүнө жакшы бир меценат келсе, кыргыз сатириктери менен, жазуучу сатириктер менен куудулдардын башын бириктирсе, ошолор бириксе, режиссер постановка койсо, аны дагы профессионалдык подход кылып, композитор музыкасын жазса, бийчиси бийин койсо, сүрөтчүсү кийимин бардыгын иреттеп берсе, декорациясын. Ушундай жол менен сатира койсо, мына драматург жазып атат, жазуучу жазып атат. Ушундай болот. Азыр байкуш куудулдарга замечание айтканга деле болбойт. Себеби өздөрүнүн киндигин өздөрү кесип, өздөрү чампалап жазып алып, өздөрү аткарып атат. Аларга кантип биз замечание айта алабыз? Аларды колдогон, алардыга жазып берген жазуучулар жок болуп атпайбы? Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн ошол жазуучуларды да кызыктырыш керек. Конкурстарды уюштуруш керек. Ошолорго байгелерди сайыш керек. Кыргыз күлкүсүнө жанагы меценаттык жакшы иш алып барыш керек. Садык Сердей болгон бирөө чыгыш керек. Ошондо анан кыргыздын күлкүсү дагы өз ордун табат эле. Бул биздин мамлекетибиздин башчысына, президентибиз менен премьер-министрлерибизге, башка дагы министрлерибизге чоң эффектине жардам бере алат эле да. Жана айтып атканым ошол да. Мен сурай албай атканым ошол. Ооба, иретке салып булардын башын бириктирип, бул азыр учурда биздин максатыбыз бул маданиятты өнүктүрүп, бул шарт турмуштун элебин алып чыгууда. Бирок ошондо деле бир тоскоолдор болот, жана өзүңөр айткандай. Ким буга башкарыш керек? Ким башын бириктириш керек муну? Жана кезден сурап атканым ушул. Сен өзүңөр чыгарып атасың, а силерге жазуучулар жазып береби деп суроом ошо болчу да. Мен көрбөйм мындайдычы. Өзүңөр чыгарып эле, өз киндиңерди өзүңөр кесип атасыңар дегендей эле ойго келип атам да. Бизде азыр профессионал, жакшы ушу маданиятка салымын кошкон ишмерлерди, кыргыздын маданиятын, кыргыздын каада салтын жерибейле, кыргыз болгондон баш тартпайлы, кыргыздын салтын жоготпойлу. Бул деген салт деген бул өзү диндик, мындай шарият эмес, бул деген дин эмес. Бул кыргызчылык деген бул тартип, кыргыздын жашоо кодекси. Ушуну биз танбайлы. Мусулман бололу, бирок кыргыз экенибизди унутпайлы, кийимибизди унутпайлы, жылаңачтанбайлы. Эмени мусулманчылыкты мындай кыргыздын кийимин бузбай, салтын бузбай кылалы десең эле, анда жылаңач жүрөлүбү дешет. Ой, мусулман эмес, молдодон башкасы бүт эле жылаңач жүргөн жок да. Мисалы үчүн мен жылаңач жүргөндөргө жана молдодон да мурда каршымын. Молдолордон да мурда. Алар да карап ийет, мен карабайм. Момундай айта алам. Чын. Анан бардык жагын жылаңач жүр деген эч ким жок элди. Жыртык шым кий, мода кыл деп эч ким айткан жок. Жана бооларына тиштерин көрсөтүп, сүрөт тартып алып жүргөндөрдү мен
Ушундай жек көрөмүн. Ушундай агым коомдорду тазалаш керек. Кыргызча болуш керек деп атам. Анан дүйнөлүк маданиятта момундай костюм кийип, өзүбүздүн калпагыбызды майрамда кийип, жакшы жерге, өлгөн жерге эле кийбей, Куран окуган эле жерге кийбей, башыңда эмне Куран окуп атса калпагың жок деген закондо деле, шариятта деле жок экен ал. Куранды окуган киши калпак кийип отуруш керек деген. Ушундайларды чыгарып алып эле кишинин баарын, калпакты эмне үчүн жамандыкта кийишим керек? Керек болсо калпакты жамандыкта чечип коюшум керек. Мен жакшылыкта кийишим керек калпагымда. Жакшы кийимимди майрамда кийишим керек, тойдо кийишим керек, концертте, сахнада кийишим керек. Анан дүйнөлүк коомчулук цивилизация өнүгүп аткандан кийин элден калбай, элдин кийген костюм шымын ушундай жерде кийишибиз керек. Болбосо такыр эле анда жапа жашашыбыз керек да, анда биз эме илгеркиче болгондо. Шырмал шым кийип, жаргак шым кийип. Мен айта турган дагы бир той маселеси жөнүндө да айткым келет. Мен бул той маселеси жөнүндө министрликке дагы, маданият министрлигине дагы сунуш жазып киргизген жерим бар да. Тойду 3 сааттан ашырбаш керек деп айткам. Мадумаров дагы ушундай айтып чыкты. Кимден укту же экөөбүздүкү бир чыктыбы билбейм. Мадумаров айта электен мурда мен азыркы министрибиз мурда болгон кезинде Казаков министр кезинде дагы, берки Азамат министр болгон кезде дагы ушуларга кирип айттым элем. Кыргыздын тоюн убакытты азайтыш керек. Мына депутаттар закон эле чыгаргысы келип, ушуга чыгарып берсин. 3 сааттан ашырбагыла деп тойду. Сойгонун сое берсин ал. 3 сааттын ичинде канчасын жеп бүтсө, шунчасын жеп бүтөт. Мына Куран окуган жерге 1,5 саат, 1 сааттын ичинде биринчи, экинчи, үчүнчүсүн жеп, анан ошол жерде көптөн бери жолукпаган кишиң менен кенен сүйлөшүп алып кетесиң. 1,5 саат деген аябай көп болуп атат. Ал эми 3 саат болсо кандай гана жакшы болот эле. 6-да башталган той 5-те чакырылса, 6-да башталса, 9-да бүтсө, 10-да барып үйүңө жатып калсаң, эртең менен жумушка жакшы чыгасың да. 5-тен баштап түнкү саат 2-ге, 1-ге чейин, 12-ге чейин бир тосту кайра угуп, ызы чуу болуп отуруп, үйүңө барып таң аткачакта албарысты басып, уктабай чыгасың, эртеси жумушка барып, эмнени иштегиң келет? Илгери тойдагы 6-чы дем алыш күнү болчу эле, азыр элдин баары амалдуу болуп калган. Дагы бир чоңдун тоюна кетип калат 6-чы күнү деп 1-чи күндөргө, 2-чи күндөргө коюп, жуманын бир да күнү бош эмес, бүт той. Айлаң жок, мойнуңан байлаган иттей гана болуп барасың. Себеби ал сенин тоюңа келген, таарынат, ошон үчүн барасың. Ошол жерде анан угууга кааласаң, каалабасаң дагы бир айткан тосту баары кайталап чыгат. Присяга берип аткансып, баарын угуп отурасың. Анан тондон чыгып анан ырдашат. Ырчысы дырдайт, ырчысы эмесе да ырдайт. Тойдырдап атам дейт, шылтоосу бар, ырдайт. Адагы бүтпөйт, 5 куплет ал, аягын 3 кайталап бүтөт да. Ушундай азап тозокто отурасың да тойдо меселе. Ушунун баарын кыскартыш керек. 3 саатта мына тамаданын bir 20 мүнөттүк программасы болсо жакшы. Бүттү. Каргандар, музыка укпагандар, баш ооругандар астына түшүп, фойеде жанагы шведский столда суусундан ичип астында отуруп турсун, башкасы жиникче бийлесин, 1 саат. Кайра кел тамагыңды жегиң дагы кетип кал, бүттү. Конвертиңди кирип, эл чогулуп атканда эле бир жерге өткөзүп бере берип, прием кылып, жазып кол коюп ала берет.
Tosun dostu bannerдің тұсында тұрып, қаулыңды айтып, записке жастырып қой, бүтті. Тияққа шығып, не қыласың сөйлеп қайра-қайра. Қаласаң жанына барып сөйле, қаласаң үйіне чейін барып, төбесін отырып алып сөйле, төшегін етегін отырып алып сөйле. Бүтті да. Misal üçün ушундайлы болгону оң. 3 сааттан ашпаган оң. Тойду. Мен ушундай кылып бир өкмөт депутаттар закон кабыл алып берсе жакшы болот эле. Менин сунушум ушундан пайдаланып айтып калайын да бир жолу. Ушул анан бу дагы кыргыздын маданиятына кирет. Башка чет элден бир представительдер келет, бир коноктор келет. Ошолор көрөт Кыргыздын. Ой, елмескен, етті үйіп қойып екен, анан бир сүйлөгөн сөздү баары кайталай берет экен деп, канчасы жылдың кылып кетип атат жапай экен деп. Тамадаларга кичине акыл айтып, мындай кылсаң болот. Эми элдин баарын алып чыгып алып ойнотом деп эмне, анын баарын шылдыңдап атасың, анын баарын байкуштарды жүдөтүп элге келекке кылып. Каяктан келдиңиз? Айылдан келдиңиз, жакшыбы? Сүйлөп коңуз, деп айылдан келсе эле эмнеге антып эле аны шылдыңдаш керек. Анан эми анын баарын айтсаң, өткөндө бир тамада Facebook'ка жазып туруп, ушундай бир Мурутжан Кудулбай экен мени ушинтип духумду түшүрүп, жам ичине көрө албастык кылган эмен тамада болбой калганыма көп болгон. Жалаң şu Kırgız'tın gevir mırza jigitleri seni tamadanı kanday kollongondu da bilbeyt. Sakakça tölöp berdi, sen oşo gün anın kulusun, malayısın, oşo siyaktı sesecek. Çakırganda, ey berkel deyt, deldin göğsün çağır. Aman cinin geli, da yönlayıt çıvaykemde. Berkel çeresini gele kalam, manan ay süleş ola, ulamlar, devile momut et. Şundan giyin, zaman özüngdü gemsinip, jaman görürsün, tamada bolgun gelbey kalgan. Мен аға неге içim күймөгүлө жакшы болсун деп атса, эми алар мен билгендин ал биз теңин биле элек албала, жашап көрө элек. Анан ушу Тамаданын школасын ачып, мен досум бар Эшенкул деген Тамадалардын школасын ачып окутуп атат. Ал окуучуларын көрүп жүрөм, окуп алган, жаттап алган макалдарын, жанагындай сөздөрүн ошо жерге туш келеби, келбейби, ылайыгы келеби, келбейби, баягы жаттап алган макалын айтып бүтмөйүн, той бүтпөйт да. Мен ошол үчүн айтып атам, Тамаданын школасынын деле кереги жок керек болсо. Маданияты бар киши, sözünde, tilinde bir kurçu var kişi başkarıp berse ağa hiç kanday dile janagınday oyun poyun demi uyuştursa bolot teatrdan aktörlerinden rejissörlerinden oyunlarda uyuşturup alsa bolot. Tamada degen toydu jakşılap başkarıp berip ançale bolsa bir jakşı представление koyup berip eldi bir şou koyup berip Анан аны узак койсо дагы эл тажап кетет. Бир көп болсо 15-20 мүнөттүк программасын коюп берип туруп гана эл каалаган столуна көчүп барып, бири-бирине барып тойлошу керек. Анан алыста отурасың, бири-бириңди карап учураша албай, башкешип коюп, бириңе бара албай, тамададан коркуп отурасың, түрмөгө түшкөнсүп, тойго барбай эле бир эмеге баргансып. Анан той деген ушу эркиндик болуш керек. А жерде тойдо деген эң жайкын тойлош керек, тойго баргандай настроение болуш керек. Жалпы бир уккандан кийин эл бири-бири менен учурашып, биринин столуна бири барып, майрамдаш керек. Туура. Ушундай болуш керек. Эми мен кошумчалап коеюн, бул жерде биз маданият жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Баягы сиз өзүңөр баягы жакшы билип калдыңар, баягы күнгөй тескейин деп айтып атканым бекер эмес. Эми силердин айтканыңар сабак да, муну тажрыйба алып калдыңар дегенди айтып атам да. Бул илгери боз үй болчу да. Боз үй. Анан ар кайсыктын үйдүн кишилери бар. Боз үйдө отурабыз. Тамак ичип бүттүк. Анан кээ үй айта албайт. Болду иш бүттүк, кеткиле деп айта албайт. Бизде андай жок да. Жоксо кээ бир жерде сапарыбыз карыды, туралы дейт.
Ал эми эл кээ жерде жатып калат, алыстан келген. Илгери кыргызда айтчу. Коноктор конокко андасын кылгыла деп. Мен көп айтам ушунучу. Ушул эле түшүнүк, кетчүсү бата кылып кетет, кетпечи тышка чыгып, баягы жеңилденип, бир аз эс алып турганда бияктан агачты жыйнай коюп, үйдү жыйнап төшөк салчу. Туурабы? Мына бизде сал, эч кимди таарынчу эмес. Азыр бизге барып калсаң, кээде турсаң, мен да алданып калдым ошондо. Баягы тойдо турсак. Жактыбы силерге сүйлөгөндө дедим, эптеп бүтүрсө экен деп. Анда колуңарды көтөргүлөчү деп мынтип көтөрсөм кетет. До свидания анда депчи мынтип койду, ошойдон калдык. Анан ушинтип бүтүрүп атпайбызбы? Баягы орусча айтканда грубо болуп атат да биз үчүнчү. Бизде кыргызда өзүнүн маданияты бар да, ошол маданияттуулукту үйрөнсөк, билсек деген сөз. Мен кээде ушинтип эле жаман сөз деле уккан жокмун, бирок биз эми 65ке чыгып алып, элге акыл айтып калдык. Тиги антпесе биз өзүбүздүн парызыбызды берип коелу, элге айтып коелу. Биздегилерден кийинки балдар кийин айтпасын. Мен мисалы үчүн экөөбүз отуруп алып эле бүгүнкү айтып атканыбыз баары 100% туп-туура биздики дегенден алыспын. Ката жери болсо, ай көкө бу жериң ката болуп калды, андай болбойт деп оңдоочулар оңдоп дагы айтсын. Сизге замечание айтчусуз, сизге айтсын. Биздин сиздин мени бул студияңызга чакырган максатыңыз ушул ортого кеңешип кескен бармагы оорубайт дегендей, кантсек ушу биздин наркыбыз ордуна келет. Кантип туура эмес жолго бараткандар кайрылат деген бир жакшы илгери үмүт менен болуп атат. Туура. Именно ошол сөз ошондон болуп атат да. Эми биз да бир маданиятка кайрылсак, илгери баягы биз айтып калсак, артисттер кыдырып баягы концерт коюп жүрчү эле. Силер чыгасыңарбы? Жок, азыр эми мындайча айтканда, финансылык каражат ага эч кандай жооп бербейт биринчиден. Барган жериңе транспорттун майың, барган жериңде жатаканаң, аны уюштуруп берчү кишинин айлыгы, анын жүргөн турганы, ичкен жегени, анан барган жерге аренда төлөгөнүң, аппаратурага төлөгөнүң, андан сырткары реклама кылганың, шунун баарын өзү актабайт азыр. Эгер эл көп келсе да актамак. Элдин баары Россияда, элдин баары Казакстанда, элдин баары Америкада, дүйнөнүн булуң бурчунда. Азыр кыргыз жок, бир дагы дүйнөнүн бурчунда бир да жери жок. Африкадан баштап бүт бардык жерде. Бир кызыктуу окуя күлкүң келет. Эки кыргыз жүрү разведкага барып келели деп түндүктө жүргөн кыргыздар эки Кытай баштыкка товарларын салып алып эле көзүн жууп каалаган поездга түшүп, же болбосо каалаган теплоходко отуруп эле жөнөшөт экен да түнү менен. Каалаган жеринен түшүп калып эле ошол жердин базарына барып эле сатып келет экен. Анан эгер жакшы өтүп атса, командага звонить эткенде баары келип ошол жерден содасы башталып калат. Анан бир-эки жигит теплоходко түшүп алып энисей менен түндүктү Муз океанды көздөй жөнөшөт 1-2 сутка. Барат экөө ичишет, анан арактары түгөнүп калат да түнкү саат 4-төрдө бир кичинекей эле бир портко токтойт. Ал жерге токтогондо эле барып бир камогун канасы тетигинде такылдатсаңар ачат дейт. Такылдатса бир ачат, чукчасы бир көзү биздикине окшош бирөө чыгып, анан орусчалашып аракты сурашат. Анан алып атышып экөө кеңешет, дагы бир-экини алып койбойлубу, дагы түгөнүп калып, анан түгөнүп калчу эле деп ошентсе, силер кыргызсыңарбы дейт тиги дүкөнчүчү. Түнкү 4-тө ата бабам көрбөгөн жерге барып камок чертсе, кыргызга кыргыз жолугуп атат да. Бул эми бул күлкү болгон менен биздин трагедиябыз ушул болуп атат. Дагы бир айтып кетчү нерсе ырас эске түшүп атат. Кайсы бир жылы
Migrasiya ministri менен экичөө отуруп алып ушундай тегерек столдо отурушат дагы сөз кылып атышат. Баланча шаарга, баланча мамлекетке консулдук ачылды. Баланча мамлекетке посольствобуз ачылды, өкүлчүлүгүбүз. Баланча мамлекетке мынча жумуш орunu бар, пропискасын баланча мамлекет мындай болмой болду, жеңилдик берип атат. Бизден барган мигранттарга күнчө мамлекет бияка. Анан бул мамлекетке дагы келерки жылы жумуш орду 2000-3000 жумуш ордун беребиз деп атат деп эле. Кыргыз элин бөлүштүрүп атат да туруп алыш эле. Бир чет мамлекеттен алып келип бияка завод ачып иштетип жумуш ордунан камсыздап элдерибизди чогулталы деген сөз жок. Бүтүн эле таратып атат да. Таратып ана мен ойлондум, айланайын. Булардын оосунан алып келели деген сөз жок. Бүтүн эле таратып атат да булар. Эмне деген бул политика, эмне деген саясат болуп атат биякта. Мен саясатчы эмесмин, бирок момундай бир трезвый отуруп ойлонсоң, ушундай ойго келет экенсиң да. Мен ошону азыркы күндө дагы мына Японияга мынча кетип атат, Англияга, Лондонго мынча кетип атат, мынча деп мына азыр Facebook'tan, интернет булактарынан азыр кайсы жерде ачсаң ушул теманы таба аласың. Мен ушуну айткым келет биздин өкмөткө. Акылбек Жапаровке айткым келет. Ой, кыргыз элин кайра тартпайлыбы? Ошол жактагы ошол орунду ушактан таппайлыбы? Алтынды касуулатабыз. Ошого бир завод салбайлыбы? Бир производство, бир жок дегенде мебель чыкканбы же, эмне радио чыкканбы, телефон чыкканбы же, эмне бир завод сала албайбызбы? Эмне үчүн ушунун баарын ушундай кылышыбыз керек? Жакшы. Туура. Эми мен жана айтып атканым ошол. Эгерде айылдагыдай чын каражат болгондо, бул биздин маданиятты таркатууда. Баягы мына жобос айтат, күмөн барбы? Күмөн жок. Бирок күмөнүн айтканында күмөн жок дегендей да. Күмөн келтир деп, мисалы үчүн. Эл йыгызып көпчө болот. Бул да бир болсо бир сабак да. Бул биз маданиятты жогорулатуу дегендей. Эми бир суроо. Канча жылдан бери иштеп келатасыңар? Негизи мындай сөз бар да. Биздин эң жакшы жашообуздун бир бөлүгү достордон турат дейбиз. Бул эме сөз да. Мына канча жылдан бери иштеп келатасыңар? Кимдин батасын алдыңар? Кайсы кишилер менен баягы табакташ, тамакташ болуп калдыңар деген суроо да. Мен эми Нарын театрына келгенден баштап санап отурсам, бири калып калса бала бакыралары таарынабы деп айтып атам, эметип кооптонуп атам. Ошон үчүн айтайын, Капар Медетбеков деген агайым, Бакырдин Алиев деген агайларым болгон. Капар Медетбеков мактанып койсок болот, Союз боюнча ошол кездеги Союздагы баардык республикалардын ичинен областтык театрда иштеп, Союз СССРдин эл артистин алган биздин Нарын театрда ошо Капар Медетбеков гана болгон. Ошол областтык театрлардан Москвага 10 күндүк отчетун берип декада кылган бир гана ошо Кыргызстанда ичинен Нарын театр болгон. Мен эми ушундай мактана алам. Ошол киши Капар Медетбеков мени өзү да айтып калчу эле. Балдарыма караганда силерге караганда балдарымды көп көрбөйм деп. Балдарына караганда бизди көбүрөөк тарбиялаптыр. Гастролдо жүрчүбүз, план толтуруп эле гастролдо жүрчүбүз. Дүйшө Сариев, Садырбай Көмөчүп, Самаков, Жусуп деген аталар, Акмат Бердибаев деген аталар. Мына ушулар менен иштештим. Сагипа Чечебаева, Тамара Жумакаева деген, Сокей Сатыбалдиева, Чүкүн Балтабаева, Модиса Ибраева, Акысбек Дүйшөев, Бойто
İbrahimova da mı şu İbrahim Tumanov'un kızı olmuş familiyası karaçı unutup kalgandı hazır. Mına uşul ejeler menен işteштик. Кеңеш Курманалиева, Калемкаш Атамкулова, Асыл Набиева деген сыяктуу. Акылова Зуура, Табылды байкелер, Адылбек байке, Кенжеогул байке, Сакен эжелер ушулар менен иштештим мен. Ушулардан тарбия алдым, талим алдым. Ушулар менен бир тууган болуп, бир театрга келгенде билинбейт. Löyle işitten menen salamatсыздарбы деп, кечинде саламатта калыңыздар деп кете алат. Ал эми тала түстө жүргөндө кимдин ким экени билинип, бир тууган болуп, бир үй бүлө болуп каласың. Мына ушулар менен бир тууган болуп калгам. Мен нарынга барган сайын толкунданам, нарындыктар келген сайын толкунданам. Ал эмес ушу параллельно ошо кезде менин ровесниктерим болуп, Ош театрында иштегендер азыр барсам дагы ушундай бир туугандай болуп калабыз. Göl teatrı ушундай. Эми артисттер өтө эле көп эмеспиз да. Ар бир районда бирден милисахана сыяктуу эмес да. Ар бир областта гана театрлар бар. Таласта кийин эле болду театр, мисалы үчүн, кээ биринде жок эле. Гөлгө 83-жылы ачылды. Анан Нарын театры илгертен 37 жылдан бери ачылган театр. Ошон үчүн Нарын театры күчтүү театр болсо керек убагында. Азыр да күчтүү. Азыр дагы ремонту жакшы бүтүп, жакшы иштеп атат. Эми кандай десем, дос деген айылыңда туулгандан баштап маңдайыңа жазган досторуң болот экен, классташтар болот экен. Классташтардын ичинде сага мүнөзү туура келсе, келбесе дагы аларды барыбыр кыя албайт экенсиң. Алар Кудайдын берген маңдайыңа жазган достор болот экен. Андан баягы жаман туугандан өлүп да кутула албайсың, себеби ал өлгөндө жаның алып барып коюп коет дегендей. Алардан кутулгуң да келбейт, кутула да албайсың дегендей. Алар менен ажыраша албай, кыйша албайт экенсиң. Ал эми достун башка жактагы кийин мындай жумуш аркылуу табылган жерлерде кыдырып жүрүп таанышып калып дос болгондор болот экен, ысык болуп кеткендер болот экен. Анын ичинен анан алар менен кичине эле кыйтыйша түшсөң, оңой эле ажырашып кетчү достор болот экен. Анан оңой менен ажыраша албаган, миллион урушсаң да кыйша албаган досторлуу болот экенсиң. Анан анын баары ар кимдин өзүнүн достукка кандай мамилеси бар, мүнөзү кандай, мүнөзүнө жараша болсо керек. Тарбиясына жараша болсо керек. Эми мен сурап берсем, Дарынбагыла, эми баягы чындыкты эле айтсаңар деп элем. Күмөндө эмне койгон силер? Бул эмне күмөн бар? Күмөн мен 7 айлык болуп, муну көп эле айттым. Айттыңарбы? Көп эле айткам, эл көбү билет. 7 айлык болуп төрөлүп турмун. Мен 7 айлыктарды көп эле көрүп жүрөм. Мен 7 айлыкта эмес болушум керек деп ойлойм да, себеби 7 айлыктар кадимкидей ыйлайт, кадимкидей кыймылдайт, көрүп эле жүрөм. Мен 2 айга чейин ыйлабапмын. Тырмак, каш кирпик деген өсө элек экен, жок экен. Анан мен ушундай төрөлүп, эч кимге сүйүнчүлөбөптүр мени, барыбыр өлүп калат дегендей. Анан чоң апам ырымдап, атамдын армиядан келген тумагына салып, нечени орочулгон менен илгери керегеге илчиккен, айылда каякта керек, анан дубалдын бооруна күн тийген жерге 3-4 мыкты кагып коюп, эртең өмүрөнү түштө бирөөнө кечин кыдыртып илип, ырымдап, пенсилдин бөтөлкөсүндө сүттү түгөт алчу эмес экен, 1-2 ирме беле тоюппу же алым кетиппи, ушундай ичкен тамагым ушу экен. Апамдын эмчегин сүттөйүп кетип больницага жатып калыптыр. Атам күнүгө бир маал барып эмчип келет экен, койнуна нечени ороолор менен катып алып, элден бала көтөргөндөн уялып эки колун чөнтөгүнө салып алып баратса, достору ey bötölköň barby dep köpküge koyup, bul emne tultuygan dep öldürüp koyacak. Bala var dep atıp balisaga barıp emizip kelçiken.
Ошентип анан күнү келе өлүп калдык о деп эртең караса жатат имишмин жылтырап эле. Анан кошуна колоңдор деле эч кимге сүйүнч айтпагандан кийин кээ бирөө билгендер баягы барбы десе бар деп унчукпай бага бергиле деп. Анан Эненин өлүп азабы. калат деген күмөн болгондон анан мен жатсам керек өлтүргөндү көрсөтөм силерге деп. Анан ошентип анан бир күнү ыйлаптырмын. Ошондо анан тиги күмөндөр балабыздын атын коелу деп анан атым автоматически эле чагыл күмөндөр болуп калыптыр. Баягы күмөндөр балаңар барбы? Болсун дешип отуруп анан күмөндөр. Биздин ат башыда күмөндөр Тыналиев деген киши болгон экен. Куланак району экен, ошо биздин айыл ылгары центр. Району болуп иштечкен. Анан косул тасыл болуп ага күмөндөр Тыналиев келип калыптыр үйгө. Ой, атты мейман коет, өзүң кой десе, ой, күмөндөр балабыз бар эле ушу десе, анан өзүңөр коюп алган турбайсыңарбы? Менин агамдын аты Арсар. Апабыз такай эле жарыктык малына жеткирбей эле төрөп койчу экен. Менин атым күмөндөр, ушу мендей болуп күмөндөр болсун аты деп анан бирөтөлө бекип анан күмөндөр болгонум ошол. Жакшы. Бу эне деген эне экен да. Илгери айтчу. Бала баягы курсакта жатканда Алладан сурат дейт. Алла, сен мени жарыкка чыгаргантасың. Мен аякты билбейм. Мен кантип барам аякка дейт. Коркпо. Мен саган жаныңа ангелди коям дейт. Ошол сени апарат дейт. Ангел менен кантип мен сүйлөшөм, тилин түшүнбөсөм дейт. Ангел дейт. Өзүнүн тилине сени үйрөтөт. Кырсыктан сактайт, жаныңда болот дейт. Жакшы. Мен ангелди кантип тааныйм дейт. Туура. Ангелдин аты көп. Анын бир аты эне дегенде. Ансыгында эне эле багыш, кандай кыйналды. Бир жол передача аңгардарды көрүп калдым. Энеңер менен берген энеден айланса болот, эне канчагына. Мына эми азыр эч ким күмөндөн күмөн санабайт. Эмес экөөбүз тең туштайлайчы. Мына канча үйлөнүп, жайланып, канча балалуу болдуңар? 4 балам бар. 2 кыз, 2 эркек. Болсун. 13 неберем бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Болсун. Ошол Жакшы экен. мен өзүң айткандай атым күмөндөр болгонум менен жакшы эле ишенчиликтүү болгум келет турмушта. Бирок кээ бир ишенбек деген балдар бар да, ишенчилиги жок күмөндөр балдар бар. Ушулар ушундай болбосо деген ойдомун. Рахмат. Күмөн. Бул маданият айдыңында чындыгында эле боюңар кичине болгону менен оюңар чоң болуп, эл көзүнө көрүнүп, элдин баягы батасын алып калган адамыбыз болдуңар. Мына чыгылыш керек. Ошон үчүн биз ушу студияга чакырып бир аз баягы акыл сөзүн угуп коелу. Бул маданиятты эмнени көрүп, эмнеси мүчүлүштүк болгон, ошону кандай оңдосо болот деген ниетте өзүңдү чакырып койдук. Мен ойлойм, бул айтылган сөздөрдүн баарын элдер туура эле түшүнөт. Анткени иш билген киши айтса, ал баары ишке ашат деген ойда. Рахмат, күмөн. Ишинде Өзүңөргө да рахмат. Ушундай кыргызга кызмат кылып, кыргыздын жана наркын, каада салтын унутпайлы деген жакшы изги ойлоруңузду бөлүшүп, элге көрсөтүүнү даярдап, анан муну дагы канчалаган эл көрөт буюрса, өз ойлорун алар да айтат. Туура жерибизди туура дешер, туура эмес жерибиз болсо аны оңдошор. Анан эми көч бара түзөлөт дейт. Бул кылган ишибиз бара түзөлүп оң жолго түшсө, жаштар укса өзгөчө, карыларыбыз да угуп, кээ бир жолдон чыккандар кайра кыргыз болсо, кыргыз үчүн күйсө, балдарын, неберелерин ошол жакка бурса жакшы болот эле. Рахмат. Бул сапаттуу десек болот. Бул
айтқан сөзімізді ел өзі талдап алсын. Мақсатымыз эле туура ушул Кыргызбайдан калсак экен деген эле ой. Эч ким сөзүңөн күмөн санаган жок деп ойлоймун. Экөөбүз тең жамакчыбыз. Жакында китеп жазыпсың, айыл жака саякат депчи, абдан жакшы. Адам баягы улгайган сайын айыл элеске чөйрөткөн. Жаштык кез, ата энең кайра чөйрөткөн, сагынат экенсиң да. Ел жұртқа дағы мен қайырларым, урматтуу қалайық қалқ, урматтуу қырғыз елі. Қырғыз елім деп айтқандан дағы именем да, менчик деп алғансып, мен елім деп айтқылтат дегенде, ағада татықтуу болсам, ошентип айтсам болот. Чыңгыз Айтматов болып кетсем, қырғыз елім десем жарашмағанан. Мен антып айта албайм, мен силердин кулуңармын. Урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештерим, аман бололу, ден соолукта бололу. Мурунку көч каяка барса, кийинки көч ошол жака барат дейт. Көч бара түзөлөт дейт. Президентибиздин жарлыгы, премьер-министрибиз Акылбек Жапаровичтин айткандары, кылган алып барып аткан иштерине баарыбыз жапа турмак кол кабыш кылып, элибиздин маданиятын, экономикасын көтөргөнгө аз маста болсо салымыбызды кошуп, жок дегенде жакшы ооз сөзүбүз менен колдоп, алга жыла берели, бар бололу. Момундай апааттардан Кудайым сактасын, оору сыркоодон сактасын, жанагындай эпидемия, пандемиялардан Кудай сактасын, кырсыктан Кудай сактасын. Бар бололу, аман болуңуздар. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.